Кийинки суроо могу жерде жанагы транспорт министрлигине. Ошол жерде барганда биз жанагы талкаланган жол жана башкаларды көрүп, элдин бирден бири айткан көйгөй ушул эле да. Буга чейин министрликке жазып атып, кайрылып атып 173 километр жол кирген да. Алабука Чаткал Кировка жолучу. Андан сырткары 12 километр Алабука Касансай и 14 километр Алабука Актам жол. Ошол могу жерде министрликке суроо берет элем. Акыналы Атамырзаевич, булар боюнча эмне болот атат? Сиз ошол жерде элдин астында айткансыз. Могу жага алмай деген компанияны жоготобуз, туура эмес салып атыптыр. 50 километр жолду биз быйыл кышка келгенге чейин президенттин жанагысы бар, акча каражаты бар. Салып беребиз дегенсиз. Эмне болду? Азыр 50 километр жолдун эч нерсеси көрүнбөй атат. Алабука Чаткал Жаңы Базар Кировка жолу боюнча бүгүнкү күнү Кабминдин распоряжениясы менен жага алмай компаниясына берилген. Проект 100 километрге бүтүп, быйылкы жылдын планына 50 километрин бүтүрүү тапшырмасы берилген. Булар бүгүнкү күндө азыр ишти башташып атат. Экинчи маселе боюнча Алабука Касан, Алабука Актам жолдору боюнча проект толугу менен бүткөрүлдү. Азыр бүгүнкү күнү уже конкурска коюлуп, жакынкы бир 3-4 күндүн ичинде жыйынтыгы чыгат. Ошол конкурстун жыйынтыгы чыкса, анан кийин биз уже курулуш иштерин башташат. Тагы айтып койсоңуз, Акыналы Атамырзаевич, могу 50 километрден жанагысын качан баштайсыздар? Датасын, числосун айтып. Азыр бүгүнкү күнү ишти башташып атат булар. Абанысты күтүшүп атат. Азыр Минбинден акча каражаты чечилсе эле, уже булар баягы даярдык иштерин жасашып, бүгүнкү күнү иштер жүрүп атат. Анан ушунун сапатына да салгандан кийин жакшылап көңүл буруп койсоңуздар да. Обязательно. Ал жерде А4 жана категориясында 2 слой болот, бирок мына Ноокат жолундагы 2 слойго алып салды эле, интернетте көрсөтүшүп атат, 5 күнгө жетпестен жол талкаланып калды депчи. Мындай жолдун кереги жок да. Майдаланбайын, Алишер Ташбаевич, убакыт. Түшүнүп атам. Балбак Зарлыкович, мен убакыт тар экен, бирок элдин көйгөйү да биздин токтомду өзүбүз сыйлашыбыз керек да. Биз токтом боюнча аткарылышын сурап атабыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Калгандарын жекече жана алабыз. Зам администрат Мирбек Соналиевич, Девин начальники Сулейман Манкулов, берде мына Кызыл Токой айылды кеңешинин депутаттары турасыздар. Бул жерде бир эле көйгөйдө, мындан кийин берде биз чакырып койдум Өртү айыл өкмөтүнүн башчысындагычы. Эмне үчүн дегенде, баардыгыбыздын көйгөй бир эле да, могу Алабука Чаткал Кировка жолу 173 километр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына бүгүнкү күндө жумуштар башталып, өткөндө чогулуш жыйындарды өткөзгөндө элдин астынан бийлик өкүлдөрү ошол эле Минтранс дейбизби айткан болчу. 50 километр жолду баштайбыз депчи. Анан кийин мага дагы суроо кайрылуулар көп да, тынбай чалат, кайрылат. Могу жол бүтпөй атат, мына бийлик алдады, башка кылды, эч кандай жумуш жүрбөй атат депчи. Ошонун негизинде мына мисалы берде жергиликтүү кеңештин бийликтин өкүлү ушуларды да баарыңыздарды чакырып турам. Ошол жерде айтып койсоңуздар, кандай жумуш болуп атат, кандай көйгөйлөр. Мен мисалы мына көрүп атам. Булардан компания жага алмай дегенде ана уткан экен тендер. Булардан сураганда айтышкан. Биз 50 километрге чейин жолду быйылкы жылы Кудай буйруса Алабуканын круговойунан баштап бүтүрөбүз депчи. Азыркы күндө жол бүтпөктүр, бирок булар айтышып атат, азыр биз жана жолдорду кеңейтүү менен алекпиз, полностью проектный сметный документация экспертизасын өткөзөбүз деп. Эмне үчүн дегенде бул международный жол деп коет, категориясы М4, 2 кабат болот мындай. Баягыда оюлуп калып, тешилип калгандай жол болуш керек да. Ошон соң азыр көрдүм мен, техника келиптир, экинчи базасын да көрдүм. Эмне үчүн дегенде берги айыл өкмөтүн чакырдык, Өртү айыл өкмөтү. Өртү айыл өкмөтүнүн могу жери эми турган жерибиз Өртү айыл өкмөтүнүн территориясы да. Карта боюнча да, башкасы боюнча да. Анан кийин эртең Шагал
шагал алганда бейдинисіне песчано гравийный смесь боюнча лицензия силерде эле бар да. Эртең көйгөй болбой ушуларды айтып койсоңуз сиз. Эртең анан көйгөй болуп булардын анан баштагандан кийин шагал бербей же жанагындай түшүнүксүз жагдайлар болбой калыш керек да бердечи. Анан сиз кичине маалымат берип койсоңуз, эмне ДЭУнун начальниги катары эмне болуп атат, кандай жумуштар болуп атат? Бул азыркы күндө 96-километрден 98-километрге чейин кеңейтүү иштери жүрүп атат көчөдө. Ошо Кадминдин распоряжениясы менен Жагалмай фирмасына менен договор түзгөн экен. Анан быйылкы жыл негизи сметный проект 6 миллиард сом. 6 миллиард сом деп белгиленип, анан 4 миллиард 600 миң сомго договор түзүлдү. Анан азырынча миллион акча бөлүнүп тур. Ал ушул заводду курганга, дробилканы курганга, наркы чаткалдагы заводду ремонт кылганга, анан ошол техникаларды алып келгенге акча бөлүнүп. Учурда азыр эми основной чаткал жакта жумуш болуп атат. Кеңейтүү иштери ошол жакта болуп атат. Жумуш токтодубу, токтобойбу? Жумуш азырынча токтоп тур, азырынча токтоп тур. Жакында финансирование бөлүнсө кайра алынат. Мен жакында да чаткалга алып келдим. Кызыл Бел менен курулуштун ортосунда, ушу Дарыят чекесинде асфальт бетонный завод бар, түшпөй. Анан кийин Кызыл Белдин бер жагынан жолдун шырыназын ушундай кылып 15 метр кенеңдикке тийгизип жатат. Өтө жакшы. Эгер ушундай болуп кеңейип асфальт болуп калса деп аябай кетип атат. Иш кетип атат, бирок асфальт маселеси пока башталарына убакыт бар окшойт. Анда подготовительный иштери жүрүп атат. Ошону көзүмөн көрүп келдим да, мына могу жерде мен деле кайрылып кетет элем да, жергиликтүү могу кеңештин депутаттарына, коллегаларыма кайрыла берсе, биринчи жерди тактап алайлы, тегистейли, ошого алып келейли. Бул мисалы ушул Алабука Чаткал Кировка жолу, Алабука Актам, Алабука Касансай жолу бул министр транспортту коммуникациянын контролунда. Андан сырткары Акылбек Үсөнбекович президентке чейин мунун баарын контролдоп турушат. Бул кандай бул? Башталды? Жол башталды, Кудай кааласа. Ушу Бишкек менен договор түзүп тур. Бишкек менен да? Жок, Минтранс деп. Минтранс менен. Мына азыр биз өткөндө чакырганда комитетке, жогорку кеңешкечи, булар айтышты да. Мына баштадык жолду, Алишер Ташбаевич, мындай кылып атабыз. Иш башталып атат. Алабука Чаткалды жолунда баштадык, Алабука Касансай жолундагы баштадык. 1-ноябрга булар өзүнүн отчету менен дагы келет бизге. Ошондон биз сурайбыз. Мен ошон үчүн келдим силердин аксаңаргачы. Эмне болуп жумуш жасалып атат, кандай өз көзүм менен көрүп, действительно жумуш болуп атабы, болбой атабы деп. Анан кийин нар жакта айткандай Жагалмай деген компанияга утуп алды. Жагалмай деген компания азыркы күндө ошол жолдордун оңдоо түзөө жана кеңейтүү иштери менен алектир. Акча каражаты Минфинден жакында бөлүнүп берилип, проекти экспертизасын окончательно өткөндөн кийин ага чейин биз Алабука Чаткалга бетон, асфальтобетонный завод куруп атабыз дедик. Курулдубу, курулбадыбы? Эмне болуп атат? Азыр курулуп атат учурда. Кызыл Токай менен Бийгименин ортосуна курулат. Анан мен бирден-бир жанагы өтүнүштө ушул болчу, баарга министрге айтканын айтам. Жергиликтүү бийлик акча түшө турган болсо, бунун натыйжалуу колдонбойт. Ошон үчүн опту да жок, башкасы да жок, тендер өткөзгөнгө жана кылганга. Ал жерде ошонун асфальт жана жол боюнча өздөрүнүн квалифицированный жана специалисттери да жок, тендерный комиссия киргизген. Силер одан көрө могу Бишкектен Минтранстын жанагысы менен өткөзгүлө, өзүңөр салгыла, өзүңөр контролдогула, анан кийин өткөзүп бергиле депчи. Болот а бул боюнча эмне болду? Азыр бул боюнча ошо Минтранс менен договор түзүп тур. 213 миллион 500. 200 канча? 13 миллион. Ошого договор түзүп тур. 12 километр жол. 12 километр. 12 километр эмеге чейин барабы? Тоскайга. Азыр 12-километрден башталды. 2 километрди быйыл асфальттайдып атат. Азыркы кыш кайсы компания? Жалават абыз эле. Удабы? Мында. Жаловский автобетонный завод мамлекеттик эмес. Жалават абыз. Асфальтобетонный завод. Башталды 2 километр быйыл басабыз да.
Кайсы категория болот? Бул Ошондой. 4-нчү категориядагы жол болот. Эки слой болот. Эки слой болот. Биринчи 7, анан 5 басылат. 13 метр болот ширина тарап. Бул жер эски асфальт 7 метр болсо 7 метр басат. 9 метр жерлер 9 метр басат. Проект ошондой. Кенен Тоскайдан бери кенен 9 метр го 8 метр. Ошол жерлер 8 метр басат. Бул жерлер 7 метр басат. Суроо канча койдуңар? Сурогун ошо Минтранстан Саат долго түштү. мага эчтеке түшкөн жок. Кишилик. Сол жактан. Жүрөбүз, анан кийин мына бир жума өтпөсө могу жери биринчи слоюн бергенде эле укаланып калды, башка болду депчи. Ошого биз кичине шашпайлы. Ушунча жыл мына жанагы сабырдуулук менен келдик. Азырда сабырдуулукка карап туралы, мына жол кеңейип атат. Мен деле көрдүм, баардык жагын көрүп келдим. Жол кеңейтели, ошого даярдык иштер болсун. Андан кийин басканы тез эле. Эң көп убакыт алган бул жана даярдык кылганы. Бул М4-үндөгү жол болгондон кийин буга даярдык аябай жанагы диккат болуш керек деп баардыгын жасашты. Трамбовкасы канча слой трамбовка болот. Ошон үчүн туура түшүнүп жана кылайын. Будан башка силерде суроо барбы мына сен депутатсың? Ишке чейин бардыңар. Суроо Жаңалбайдан Жок. Суу чарбачылыгын башы. Жаңалбайдан жок. Азыр бул основной ошол грунтка ала турган шагалы. Азыр айлык терек сайданбы же каттан чечип? Бизге кайрылып жаткан, бирок кайсы экенин точно көрсөтүп Бул жерде бар, бул жетпейт да. Аста берди, конечно. Бул чоң проект болгондой көп жана керек да. Анан onun үчүн ошол бир ыңгайлуу эки район биргеликтен. Жок, маселе жок. Бизге жазылып кайрылган азыр Президентке жөнөтүп Солободан именно ошо водохранилищенин түбүн тазалоо боюнча проекттер бар. Ошол проекттин талкагында жана алынган шагалды через дробилка бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Так что бу жерде расчёту чыгарылган. Каерден эмне алабыз? Чаткалдагы курулган асфальтобетонный завод дробилка заярдап турат. Алар каерден алат бүт бар нерсени Алан сөзүбүзгө калды сонун эле. Мен могу жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө да айтып кеттим. Анан кийин могу жерден баштап могунун тег аягына чейин бул лицензиялык площадьта турган бердилер. Ошолорго чечим берип коюп, партия эртең ана мамлекетти бир кандай бир тупикке алып келип жүрбөгүлө эртең силердечи. Бир жерден аласыңар, бир жерден деп жанагындай болбой калбасын да. Анан кийин лицензиялык площадь деп коебуз, алтын кендердин жанагысында турган, балансында турган, мамлекеттик гос запаста турган жерди берип албагыла эртең. Ошону аябай мындай изилдеп көргүлө, карталарды карап. Анан берип коюп, булар ошол жердин шагалын алып, же болбосо ошол жерди казып салып, эртең жанагы алтын каза турган компания келип, анан бизге койбосун да мамлекетке доо коюп. Моунча бизде алтын бар эле, запаска коюлган. Ошол алтыным кана дей турган болсо анда эмне болот? Анда жол да токтоп калат, бул да токтоп, баары токтоп калат. Ушундай жана жагдайга биз кептелип калбашыбыз керек. Чечим чыгарганда силерден сураныч. Могу Терексай айыл өкмөтүнүн жана депутаттары, андан кийин Чаткалдын депутаттары чечим чыгарат. Ушуларды бир сыйра карап жакшылап чыгаргыла. Силерден да суранып кетет элем айыл өкмөтүнөн. Ушундайлар чыгарганыңарда карап жана чыгарат. Эмне үчүн дегенде биз эске алышыбыз керек. Песчаный, гравийный смеське кимдин уруксаттары бар, лицензиясы бар деп турат. БГС боюнча Ашер Ташбаевич булар ушул кайрылуу түшкөндөн кийин булар каерден беретин бизге Карьера боюнча администрация иштейт. Анан райондук комиссия биз демеге Минпромго запрос жөнөттүк. Бул боюнча өкмөттүн 43-чү токтому бар да. Кандай кылып анан алар жерди изучать этип, анан бизге лицензионный площадь эмес, мондай эмес, тигиндей эмес иштеткенге мүмкүн деп уруксатты алар берет, анан кийин биз анан буларга уруксат беребиз да. Ошентип кетет, так что мен ойлойм, мындай бир лицензионный площадьтарга кирип кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Эми силерден бери эле мына бийлик өкүлдөрүнөн да жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылып кетет элем. Мен мисалы ДУ дейбизби, жанагы акимчиликте өзүнүн жанагысы жок, пресс службасы башкасы жок. Жерге силер эл өкүл. Ошо эл өкүлү жерлерди жеткизгиле. Мына жумуш моундай болуп атты. Бардык эле мүмкүнчүлүгү жок экен. Жана карагаңарчы. Жумуш болуп атат, болгонун болуп атат, токтогонун токтоп атат депчи. Мен атайын ушуга келдим. Эмне үчүн дегенде 1 ноябрга биз срок койгонбуз. Жогорку кеңештенчи. Ушул токтомдун жогорку кеңештин аткарылуу боюнча 1 ноябрга кабиндин өкүлдөрү келишет. Ошол эле транспорт министрлиги жана башка министрликтердин баардыгы. Геология келет. Ушу могу жерден силер бир канча алтын кендери боюнча, жаратылыш коруктары боюнча көтөргөнсүңөр. Ошолор боюнча келишет.
Ага чейин мен өз көзүм менен көрүп кетейин деп атам да. Эмне үчүн дегенде элдин кайрылуусу көп. Ошон үчүн жеринен көрүп сиздер менен жолугушуп баарлашканча кетейин деп. Өкүл калмайдан Жакшы аракетибиз чоң көрүп атабыз. азыр эми ушул Алапка районунда Баймак автожолу ремонттолуп атат. Мына Минтранстан 213 миллион сом каралып, быйылкы жылга. Азыр ушу 2 километрин өзүңүздөр көрүп турган жер. 2 километр ушу Баймак постон баштап, могу жерде 2 километрде быйылкы жылы асфальттап бүтөт, буюрса. Азыр буга 213 миллион сом каралып, Жалал Абад асфальтобетонный заводу иш алып барып атат. Жумушчулары менен азыр сүйлөшүп. Буюрса ушу быйылкы жылы 2 километрин бүтсө, кийинки жылга калган 10 километрин Алапка Поскайга чейин. Ушу жалпы стандартта 2 слой менен биринчиси 5 сантиметр, экинчиси 7 сантиметр болуп, ушу 2 слой менен дүйнөлүк стандартка жол салынган турат. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык жол болуп эсептелет. Бул эки элдин мындай карым-катнашына дагы бир жакшы шарт берип атат да. Жуманазар орто мектебинин курулушу мынакей Ташбаевдин колдоосу менен ишке ашып, азыр мынакей курулуш иштери башталды. Бул жерде подрядчик Астас фирмасы утуп алган 132 миллион 500 миңге уткан титульный рискке кирип, мынакей Кудай буйрса биздин мектептин иши башталып, азыр мынакей котловандары казылып, баары трамбовкалары жүрүп, азыр фундамент иштери башталды. Ошол маалымат ушул. Бул жердин 275 орундуу мектеп. Актовый залдары менен, спорт залдары менен баары типовой мектеп. Бул мектептин курулганына уже 60-70 жылдын жүзү болуп калган. Бул эски мектеп, аварийный. Азыр балдарына эски турган мектептердин библиотека. Даже балдар батпай, азыр ушуда дагы 3 смена окуп атат. Бул мектепке балдар батпай калган. Азыр ушу библиотекада окушуп атат балдардын көпчүлүгү. Кудай буйрса депутаттын көмөгү менен, колдоосу менен мектеп башталып. Көйгөй, булардын көйгөйү акча маселеси да булардыкы эми. Акчалар тийип турса убагында. Булардын өзү сөз боюнча быйыл жаңы жылга чейин үстүндөн жабабыз деди, чөтө ортодо бир токтоп калды. Эми быйыл успеть этебиз деп билбедим. Буюрса жаңы жылга чейин биз азыр пландаштырып атабыз эмени. Фундаментти бүтүрүп стенаны дагы көтөргөнгө. Стенаны Биринчи этаж көтөрүп, Азыркы маалда азыркы маалда каржылоо маселеси бар. барбы? Биз азыр жок нерсени өзүбүздөн алып турабыз, өзүбүздүн фирманын нерсенен. Акча түшкөндө балансташтырып көтөрөбүз. Булар силерге маалымат катарында могу мектеп канчадан жылдан бери көйгөй болуп келгенде, жактан өкмөтүбүз айтат, көйгөй болуп, канча жана болуп, анан канча кыйынчылыктар менен, элдин кайрылуулары менен, айыл өкмөттүн кайрылуулары менен биз анан кийин чекулдук диске киргизгенбиз. Анан тендер өттү, башкасы болду, элдиңер. Бирок жумуш жакшы башталып, трамбовкасы көрүнүп турат. Бирок эми ушу менен токтош керек да. Кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, же жанагындайлар боло турбаса айткыла. Эмне үчүн дегенде, финанс вопрос менен. Эмне үчүн дегенде, мына бизге азыр былтыркы жылдын отчету менен келип турат Минфин. Жакшы мындай жетишкендиктери бар. Азыркы быйылкы жылда бюджетте алып келгенде предварительный беркиткен 19 миллиард профицитибиз бар деп атат. Акча каражаты бар деп атат. Буга акча каражаты каралган. Жанагысы келгенде. Ошондо кандайдыр бир себептер менен жанагы болуп кала турган болсо, тоскоолдуктар болсо кайрылгыла. Мен дагы жогорку кеңештен кайрылайын, айтайын, моундай. Бул дагы далга сүрөөгө кирип кетпесин деп. Мына бизде 2 мектеп бар. 1 май айыл өкмөтүндө. Ошол эле жанагы Жаңы шаар менен Ажектеги мектеп. 2015 жылы киргизгенбиз, ошончо болду. Былтыр чуркап жүрүп отуруп 5 миллионга айтып, быйыл финансированиясы жакшы болуп аткан. Болуп атат. Быйыл бүтүрөбүз деле бүтүп калды. Силердики да ошо 5 жылда, 8 жылда кетпесин да. Анткени могу президенттин жанагы 100 мектебине кирген да. Президенттин контролунда жанагы аткарылса. Жакшылап эми азыр силер мезге кадышкасын бересиңер деп. Кадышка.
проекттер бар, 275 орынды. Өтіргенде Құдай бір 2 жылға, бір сентябрға бересіңер, бербейсіңер. Сентябрга окуп атабыз. Кийинки жылга Сентябрга жеткирбей, 1 ай жеткирбей. Балдарды көбөйтүп атасыңар, аз экен. Жок, 8 бала жумушчулар бар. Маселесinde чечилип турсаңыздар, объект ушул финанс маселеси бар. Акча которулбаган күнү токтотот. Өзү стройка жүрүп атканда токтотпосо жакшы да кете берет. Бир токтоду, усталар кетип калат, кийин кайра чогулуп иш токтоп калат. Жаңы зарайлы. Булар өзү чаткалдык жигиттер экен.